رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Жараткан Аллах Таала bir тугандарыбызга, биздин тугандарга ушул нерсени насип кылган жок. Бирок сиз экөөбүзгө Аллах Таала дагы мээрим кошуп, мээрими менен, ырайымы менен кайрадан Рамазан босогосун аттап отурабыз. Демек, бул Рамазан адаттагы жылдагы Рамазандай өтүп кетпесин. Бул Рамазанда сиз күнүмдүк өзүңүздүн жашооңузду, жадыбалыңызды, расписанияңызды тизмектеп, иреттеп, мына ошол bir күндүн ичинде 24 saat боло турган болсо, канчасын уйкуга бөлүп атасыз, канчасын бүгүн телефонго бөлүп атасыз, канчасын мечитке келип Кур'ан үйрөнгөнгө, таравих окуганга, намазга бөлүп атасыз. Өзүңүз контролдоңуз. Жараткан Аллах Таала ыйык Рамазан айы худаллинна аллази унзила фийил Кур'ан. Бул ай Kur'an түшкөн ай экен. Бул Kur'an түшкөн айда Аллах Таала кереметтүү Kur'анда айяман ма'дудат, саналуу гана күндөр дейт. Демек, бул саналуу гана күндөргө биз кирип баратабыз. Биз ойлонгуча, биз бул айдан үлүшүбүздү алабыз деп акыл эсибизди тапканга чейин бул ай кош айтышып кетпесин. Эсиңиздерде болсо, убакыт жөнүндө сүйлөп, убакыт бул сатып алынбай турган, кайра бирөөгө сатпай турган нерсе. Убакыт бул холодильникке салып, морозильникке салып сактап койбой турган нерсе. Мына ошолордун бирөөсү бүгүнкү Рамазан. Демек, бул Рамазандын 29-30 күнү, урматтуу жамаат, эгер биз баркын билсек, кадырын билсек, бекем мына ошол Рамазанга аракет кыла турган болсок, Аллах Таала ушул Рамазан айы балким тозоктон кутулуубузга эң чоң бир мүмкүнчүлүк. Ушул Рамазан айы жаман адаттардан арылганга акыркы бир мүмкүнчүлүк. Ушул Рамазан айы балким түбөлүк сиздин бактылууңузга себеп боло турган ай. Мына ошондуктан ушул Рамазанды жылдакы Рамазандай, мурдакы жылкы Рамазандай өткөрүп бербестен быйыл өзгөчө даярданалы. Бул Рамазандын кыйындыгы, бул Рамазандын өзгөчөлүгү Кур'ан түшкөндүгү менен экен. Бул Рамазанда бир кече бар экен. Лейлатул Кадр хайрун мин альфи шахр. Ал кече 1000 айдан артык, 1000 айдан жакшыраак дейт Аллах Таала. Демек, мына ушундай улуу кечелер, улуу түндөр, улуу күндөр соопко жетүүгө өзгөчө мүмкүнчүлүк экен. Мына ушул мүмкүнчүлүктү текке кетирбестен, эгер пайдаланып кала турган болсок, жараткан Аллах Таала сиз менен бизге бул дүйнөдө тынчтык, бактылуулук, амандык жашоо бере турган болсо, акыретте мына ошол сооптор эселенсин деп.